Адамдын тишинин абалын карап туруп, анын жашын, ден соолугу кандай абалда жана ошондой эле кээ бир адамдар тиштеринин акыбалына карап туруп, социалдык статусуна баа беришет. Биздин тиштер кандай абалда, жакшыбы, тазабы же кариес барбы? Кариес деген жөнөкөй тил менен биз курт жеп кеткен деп коебуз. Жогоруда айтылган көрсөткүчтөргө биз тишибизге кандай мамиле жасайбыз, кандай тамак аштарды жейбиз, эмнелерди жейбиз, тишибизди кандай жана кантип тазалайбыз, ушунун бардыгы таасирин берет. Көпчүлүк учурларда туура эмес маалыматтарды алып, билбеген адамдардын сөздөрүн угуп алып, тиш жөнүндө болгон ой пикирлерибиз туура эместиктен тишке кантип кам көрүштү анча билбегендиктен биз өзүбүздүн тиштерибизди өлтүрө беребиз. Ушунун айынан жаш өткөн сайын тиштер түшө баштайт, катуу нерселерди чайнай албай калабыз, оорута берет, жагымсыз жыттар пайда болот. Ал эми жаш жогорулаган сайын тишти дарылоо проблемага айланат. Көп убакыт талап кылынат, оорутат, тынчыбыздалат жана биздин заманда тиш дарылатуу өтө эле кымбат. Ошондуктан көбүнчө каалагандай тишке ооруп баштаганда эмес, азыртадан кам көрүңүз. Бул бекер дагы, тишиңиз таза болсо жагымдуу дагы жана күлгөнүңүз чырайлуу дагы болот. Ассаламу алейкум биздин көрүүчүлөр, коноктор жана катталуучулар, сиздер менен Ден соолук каналы. Сиздер менен учурашып, амандашып жатканыбызга кубанычтабыз. Бул видеодо тишке кантип туура кам көрүш керек жана кандай нерселер биздин тиштерди өлтүрөт. Ушул жөнүндө жалпак жөнөкөй тил менен сизге түшүндүрүп беребиз. Видео абдан кызыктуу болот, аягына чейин көрүңүздөр. Жана дагы достор, биздин каналга жазыла элек болсоңуз, азыр жазылып коюңуз, биздин жаңы видеолорубузду өткөрүп жибербеш үчүн. Жана албетте коңгуроону басып коюңуз. Биринчи кезекте эле биздин тиштерди бузулууга алып келген нерсе бул туура эмес тишти жуумай, туура эмес тишти тазалоо. Көбүнчө адамдардын кантип тишти туура жууш керек деген жөнүндө түшүнүгү жок жана тиштерин туура эмес жуушат. Тишти тазалоодо өзүнүн режими бар. Режим деген бул күн тартиби. Тишти бир күндө 2 жолу жууш керек, эртең менен жана кечинде. Жана кечинде тишти жууган эртең мененке караганда ал да канча маанилүүрөөк болуп эсептелинет. Анткени бир күн бою жеген нерселердин майда калдыктары тиштин арасында кала берет жана кечинде тишти тазалабай жатып алса, уктап жаткан кезде ал нерселер эрип тишибизге жана тиштин бүлөсүнө, тиштин түптөрүнө сиңет жана тиштин эмалина, тиштин тамырларына терс таасирин тийгизет жана тамак калдыктары бузулуп, тишке ооз көңдөйүнө сиңүүдөн улам кариес жана жагымсыз жыттар пайда болот. Ошондуктан бүгүнтөн баштап эреже катары уктоонун алдында тиш жууп жатмайды адат кылып алыңыз. Эгер ким ушул видеону көрүп жатып, мен уктоонун алдында тиш жуумайды бүгүнтөн баштап адатка айландырам деп өзүңүзгө өзүңүз сөз берсеңиз, комментарийге плюс деген белгисин калтырып коюңуз, биз канча экенибизди көргөзөлү. Экинчи бул тиш щёткасын туура эмес колдонуу. Көбүнчө адамдар, балким бул адамдардын катарында сиз дагы барсыз, тиш жууп жатканда щёткасы менен оңго солго кыймылдатып эле жууду деген ат калтырышат. Мындай жууган таптакыр жарабайт. Андан көрөкчө жуубай эле жатып алыңыз. Бул учурда сиз көбүрөөк дагы уктайсыз. Тамашасы тамаша менен, бирок тишти щётка менен тазалап жатканда оңго солго эмес, тиштин башталышынан баштап аягына чейин сүрүп жууйсуз. Ылдыйкы тиштерди ылдыйдан өйдө карай, ал эми үстүңкү тиштерди өйдөдөн ылдый карай вертикалдык түрдө жууйсуз. Эгерде горизонталдык абалда оңго солго кыймылдай берсек, тамак аштын калдыктарын, бактерияларды бир тиштен экинчи тиштин арасына киргизе беребиз. Туурасы бүлөдөн баштап тиштин алдындагы эттен өйдө карай шыпырабыз, өйдөнкү тиштерди ылдый карай шыпырабыз. Дагы бир жаңылыштык бул электрдик тиш щёткасын колдонуу. Мындай щётка менен жууган оңго солго сүрүп жуугандан айырмасы жок эсе. Бир гана жакшы жагы колду кыймылдатпайсыңар, өзү эле айланып жууй берет. Болгону ошол. Үчүнчү бул таттуу азык заттар. Бул шекер кошулган тамак аштар. Жеп жаткан конфет болобу, шоколад болобу, андагы шекер биздин шилекей менен кошулганда кислоталарды бөлүп чыгарат. Ал кислоталар тишибизде 2-3 саат
калып кала турган болсо, тиштин эмалин, башкача айтканда тиштин негизги коргоочу катмарын бузат жана түшүрүп таштайт. Жана ал жакта курт пайда болот, же болбосо медициналык тил менен кариес пайда болот. Таттуу азыктардын ичинде тишке зыяндуулугу боюнча чемпиондор дагы бар. Алар чоюлган шекер кошулган азыктар. Мисалы, мармелад, ирис жана ушуга окшогон тишке жабышып кала берген азыктар. Албетте таттууну көп жегенден баш тарткыла дейбиз, бирок таттууну жебей жүргөндө элестете албайт болушубуз керек. Мындай учурда таттуу нерсе жегенден кийин дароо тишиңизди 30 секундага чейин жылымык суу менен чайкап коюңуз. Бул тиште калган шекерлерди жууп кетүүгө жетиштүү болот. 4. Катуу жана жумшак азык-түлүктөр. Катуу азык-түлүктөр дегенибиз катуу нерселерди тишибиз менен талкалоо. Мисалы, жаңгак чагуу тишибиз менен, же болбосо катуу нерселерди тишибиз менен сындыруу. Мындайга тыюу салынат. Жана жеке эле дайыма эле жумшак азык-түлүктөрдү жей берүү дагы зыян. Кечке эле жумшак азыктарды жей берсе, алар тиштердин эмалин бузат. Катуу азык-түлүктөрдү дагы жешибиз зарыл. Бул жакта катуу азык-түлүк дегенибиз сабиз, алма, жер жаңгак жана башка ушул сыяктууларды, жана булар тиштердин аябай алсыз болушунан дагы сактап турат. 5. Температуранын дароо түшүүсү же көтөрүлүшү. Мороженое жеп туруп дароо ысык чай же ысык шорпо ичип туруп дароо муздак сууну ичүүгө болбойт. Мындай учурда тиштин эмали батсынат. Барыңыздар билгендей эле, атмосферада муздак аба менен жылуу аба кагылышканда чагылган пайда болуп, чартылдап дүңгүрөйт. Тиштерибиз деле ошол сыяктуу. Кийинки печенье жана чипсы. Булар өзүнчө бир пункту түзөт. Булар ооздо абдан жай эрийт жана тишке негативдүү таасирин тийгизип, кариести пайда кылат. Чипсыны жегенден баш тартыңыз демекчибиз, бул организмге зыяндуу азыктарга кирет. Ал эми печенье жегенден кийин жок дегенде жогоруда айткандай ооз көңдөйүңүздү чайкап коюңуз. Кийинки бул алкоголь жана тамеки чегүү. Негизи эле тамеки чегүү жана алкоголдук ичимдиктер эмнеге жакын жолосо анын баарын бузат. Албетте тамеки тишке тийгизгени бул түсүн бузат. Тиштин түзүн бузат, саргайтып жиберет. Эгерде көп жыл көп өлчөмдө чеккен болсо, тишти өлтүрүп салууга да күчү жетет. Ал эми спирт ичимдиктер ооздо шилекейдин бөлүнүп чыгуусуна негативдүү таасирин берет. Кийинки кислоталар. Кислоталар тиштин эмалине өтө коркунучтуу. Булардын катарына биринчи рет газировкалар, таттуу газдалган суусундуктар, вино, кофе кирет. Негизи эле газдалган таттуу суусундуктар организмден кальцийди сүрүп чыгып таштайт жана остеопороз оорусун чакырат. Бул газировкаларда орто фосфор кислотасынын барынан ушундай болот. Сизде болгон болуш керек, көп өлчөмдө кола ичкенде тишиңиздин сезүүсү жогорулаганын, бир аз дуулдагандай болгонун. Бул кислоталар таасир бергенде ушундай абалга келет. Ошондой эле кислоталар жеке эле буларда эмес, ошондой эле цитрус жемиштеринде дагы көп өлчөмдө. Цитрус жемиштерин колдонбогула деп үгүттөбөй элебиз, бирок сиздин билип коюңуз зарыл жана аларды дагы өлчөмү менен жана жегенден кийин тишиңизди чайкап коюңузду унутпаңыз. Кийинки бул витаминдер жана минералдар. Бардык адамдарга тиштери жакшы абалда болуш үчүн фтор, кальций жана D витамини керек. D витамини кальцийдин жакшы тарашына жардам берет. Дарыканалардан жакшылап байкасаңыз, кальций жетишпеген адамдарга кальций сатылат жана ал жакта жазылып турат: кальций плюс D витамини деп. D витамини кальцийдин организмге жакшы тарашына жана өздөштүрүлүшүнө жардам берет. Жеке эле кальцийди таблетка түрүндө эмес, албетте азык-түлүктөрдөн дагы алабыз. Алар сүт жана сүт кошулган азыктарда, быштак жана башкаларда. Ошондой эле тиш бекем болуш үчүн фтор жөнүндө дагы унутпашыбыз керек. Фтор чайда, жаңгактарда, картошкада жана салаттарда көп өлчөмдө. Эми аякы тиш доктурга көрүнүү. Ооба, бул бардыгыбызга жакпайт. Темирди ысыгында чап демекчи, тиштин жабыркашын жана оорушун башында дарылатсак жеңил жана арзан болот. Тишиңиз оорубаса деле жарым жылда бир жолу тиш доктурга көрүнүп коюп туруңуз. Ооба, буга кол шилтеп деле койсок болот, бирок мындай учурда биз проблеманы кийинкиге чогултуп жаткан болобуз. Ал чогулган проблемаңыз ден соолугуңуз үчүн жана өзүңүз үчүн кымбатка туруп калышы мүмкүн. Достор, эми комментарийге жазып коюңуз.
Сиз тиш доктурга негизи кайрылып турасызбы? Бир жылда канча жолу же таптакыр кайрылбайсызбы? Видеону аягына чейин көрүп койгонуңуздарга сизге чоң рахмат. Бул видеодон керектүү кеңештерди алдыңар деп ишенем. Кийинки видеодо көрүшкөнчө ден соолукта жана аман болуңуз.